саламатсыздарбы? Саламатчылык кандай? Кол коюп койдумбу. Президенттикке талапкерлердин штабтарында жумуш кайнап жаткан кез мыйзамдарга ылайык ар бир талапкер шайлоочулардын арасынан кеминде 30 000 кол топтоп, аны Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырышы керек. Акыркы мөөнөт 3 декабрга чейин. Азыр штаб кызматкерлери көчөлөрдү кыдырып кол чогултуп жүрүшөт. Ошол эле учурда кеңселерге келип, өз каалоосу менен кол тамга коюп жаткан жарандар да бар. Негизи кыйын экен. Кыйын эле жумуш экен бул кол топтоо. Анткени элдер көбүнчө билбейт экен. Бир эле адам болсо, мисалы мен деле 10 талапкерге кол коюп берсем болот. Кол коюп бергиңиз десем, жок мен добушумду башка берип койдум дейт да. Кол коюп берем. Анан түшүндүрөсүң. Түшүндүрүшүрөк да. Сиз болсо мынакей агада эмес, башкада койсоз, үнүңүздү берип койгон, добушуңузду берип койгон эмес депчи. Анан кийин ошону түшүндүргөндөн кийин кол коюшат да. Жаран өзү тууралуу маалыматтарды баракчага өзү жазышы керек. Анда шайлоочунун аты жөнү, жашаган дареги, кол тамгасы камтылат. Өз каалоосу боюнча байланыш телефонун көрсөтсө да болот. Шайлоочулар ар башка талапкерлерди колдоп коюуга, бирок бир эле талапкерди колдоп, бир гана жолу кол коюуга укуктуу. Изначально в инструкции указано то, что Нускамага ылайык кол коюу барактарындагы бардык графалар шайлоочулар тарабынан өз колу менен толук түрдө кыскартылбай толтурулат. Шайлоочулардын кол тамгаларынын аныктыгын текшерүү максатында кол коюлган барактарды алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ шайлоочуга телефон чалып маалыматтарды тактоого укуктуу. Маалыматтар баракчага туура жана тыкан толтурулушу керек. Эгер маалыматтар тийиштүү графага батпай жатса, шайлоочу аларды төмөнкү катарга бастырып жаза алат. Ошондой эле бир баракчага бир гана адам кол кое алат. Эгер окшош бир нече кол тамга табылса, алардын бирөө гана эсептелип, калганы жараксыз деп табылат. Кол коюу барактарына ошо жашы 18-ге жеткен активдүү шайлоо укугуна ээ Кыргыз Республикасынын жарандары кол коюуга укуктуу. Шайлоочулардын колун топтогон талапкер болуп катталат дегенчи. Ошо талаптардын бири да 30 000 болуш керек деген. Ошол себептен аны кыскартууга мүмкүнчүлүк жок. Ал мыйзамдарда каралган эмес. Ошо Конституцияда так 30 000 деп бекитилген. Чогултулган кол тамгалар жана 1 миллион сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсү төлөнүп, буларды тастыктаган документтер ыйгарым укуктуу өкүл тарабынан шайлоо күнүнө чейин 37 календардык күндөн кеч эмес убакытта, башкача айтканда 3 декабрь түнкү саат 12ге чейин Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылат. Андан кийин 10 күн аралыгында БШК тиешелүү документтердин бардыгын текшерип чыгып, талапкерлерди каттоо же андан баш тартуу тууралуу чечим кабыл алмакчы. Самат Асипов, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.